Ezelden hazır deleten aradandın ayıl bulağı alsa eken dep eldin murasın ara tene tilep turabın aylımda ata saltı begele aylanam tolo asıl gebele ardayım bargım gelet gezire balalığım balgam alıp koygon simal sezile tanımal talu sezim gelet bir uvak düğün çögüm dayar zamattan ertesi yoldu karaptan. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, менин айылым көрсөтүүсү бүгүн Коңурат айылы тууралуу болмокчу. Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөтүнө караган Коңурат айылынын элинен жашоо турмушу, андагы өзгөчө ишкер, өнөрлүү, таланттуу инсандардын күнүмдүк жашоосуна биз менен чогуу күбө болуп, бизден алыстабаңыздар. Коңурат айылы район борбору Кара Суу шаарынан 6-7 чакырым алыстыкта жайгашкан жакынкы айылдардын бири. Жолу тегиз болгон үчүн айылга бат эле жетесиң. Айылдын кире беришине орнотулган арка келгендерди тосуп алат. Коңураттын жери түздүктүү келип, дыйканчылык кылууга абдан ыңгайлуу. Буга байланыштуу элет тургундарынын жашоосу дыйканчылык жана малчылыкка байланышкан. Айрымдар ишкерлик кылып, айтор коңураттыктар турмуш шарттарын күндөн күнгө жакшыртууда. Мурда чакан эле айыл болсо, азыр жаңы конуштар түптөлүп, айылдын аянты дагы кеңейди. Жергиликтүү аксакалдардын айтымында Коңурат айылынын түптөлүү тарыхы Коңурат уруусуна байланыштуу. Тарыхка кызыгып, өз алдынча эзилдеп жүргөн Жеңишбек аксакалдын айтымында Коңурат уруусунун түбү тамыры терең. Коңурат деген мына 3000 жыл нар жактагы тарыхка караганда, жаңкы илимдүүлөрдүн немелерин изилдеп, тарых илимдеринин кандидаттары изилдегенине караганда, Коңурат эмес, кун хур ют болуп эсептелет экен да. Кун деген эл жашаган экен го. Бирөөлөр кун дейт, бирөөлөр гун дейт, бирөөлөр хун дейт. Ошо кундар. Илгери мына 3000 жыл нар жагында ошол азыркы Иракка чыгыш жакта, Владивосток жакта. Ошо кытайлар менен жанаша жашаган экен да, ошолор кыргыздар. Ошондо кун деген, хур деген, гуз деген, усун деген уруулар жашаган экен ошолорда. Кун хур ют болуп атпайбы? Кийин анан кийин баягы жылдар, кылымдар өтүп, ар ким өз тилине маслаштырып, же окшоштуруп айтып отуруп, ушул сөз Коңурат болуп аталып калган экен да. Илимдүүлөрдүн изилдешине караганда кун хур ют болот экен. Анан хур деп туруп, Кудайын айтып туруп биринчи. Анан гуз деп, гуз деген эл. Кыргыз деген сөз мынерден чыгып атат. Хур гуз деп. Бул кыштообуз жер да, кыштообуз. Эми жайтыбыз мына алай жака, анан Совет жактарга жайлаганбыз да. Ошон үчүн биз экиге бөлүнүп калганбыз да. Мына жарымыбыз алайда, жарымыбыз берде. Ошо кайтып эле биздин туугандар ошол жактарда. Коңурат айылына айыл статусу 1991 жылы берилген. Ага чейин социализм айылы болуп турган. Сайыз убагында да чарбага өзгөчө салым кошкон айылдардын катарында болгон дешет. Союз деп мамлекетибиз бар мезгилинде 17-жылда жана революциядан кийин 30-жылдары Коңурат колхозу болуп, ушул биздин Коңурат айылы Коңурат колхозу болуп түзүлгөн экен. Анан ирилештирүү болуп, согуштан кийин 45-жылдардын тегерегинде Эркин колхозу деп мына Ылдыйыбызда Эркин айылы бар, илгерки Жданов деген айыл бар. Ошол колхоз менен бириктирилип, Эркин колхозу болгон экен 45-50 жылдарда. Андан кийин Киров колхозуна биригип, ошо Киров колхозу менен биргеликте 91-жылга чейин Киров колхозунун курамында социализм деген айыл болуп турганбыз. Анан 91-жылы Союз урагандан кийин биздин дагы тарыхый эске атыбызды алабыз деп, элдик жыйындарды өткөрүп, ал убакта мен атам раматылык ушул эл башы, айыл башы болуп турган. Ошондо ушул чогулуштарды өткөрүп, тийиштүү райондук, республикалык эмегеден эми бул статус алыш үчүн жогору жактан чечиле турган маселе мыйзамдуу эмес статусун 91-жылдары алганбыз. Андан бери Кудай буйруса мына биздин айылыбыз күндөн күнгө өсүп, өнүгүп, илгери 91-жылга чейин 5 көчө болсо, азыр бул айылдын мына ушу борбордуу көчөдөн үстү жагында эле 11 көчө, астында бул ылдый жагында 11 көчө болуп, жалпысынан 14 көчө болуп калды.
Айылды бир атадан таркагандар жердеген үчүн ынтымакчылык жогору. Улуулар кичүүлөргө акыл айтып жол көрсөтсө, жаштар аларды угуп айткандарынан чыкпайт. Маселен өлкө башчысынын ыксыз чыгымдарды кыскартуу боюнча жарлыгы чыгаары менен эле маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатындагы чыгымдарга чектөө коюлган экен. Бир атанын балдарыбыз өзү башы тарыхыбызда таркаганда да мына ушул айылга bir uru, bir üylü qoңурат келген екен, ушунан таркагандардын балдары, небере, чеберлерибиз да биз. Ошондон биздин айыл көз тийбесин, Кудайга шүгүр, жакшы ынтымактуу айыл. Мисалы үчүн аксакалдар айтса, жаштар айтса, угат бардыгы. Анан биздин ынтымакчылыктын белгилери мына президенттин 54-чы жарлыгы чыккан мемеде ушул айтылып башталганда бизге алиги биздин жетекчилерге муфтияттан, газияттан, мына айыл өкмөттөн ушундай сунуштарды чыгарганда, ошол күндөн баштап азыркы күнгө чейин бизде мына союлбайт. Бул дагы болсо элдин ынтымакчылыгы, жаштардын ынтымакчылыгы. Анан биздин жаштардын ынтымакчылыгы мына айылда көп бүтпөй калган иштер, анча-мынча мындай чечилбеген проблемалар болуп калса, биздин жаштар эле чечет. Мына аксакалдар мынандай кылгыла, анандай кылгыла деп айтабыз. Айыл ичинде 4-5 жерде элди азык түлүк менен камсыздаган чакан дүкөндөр бар. Көп жылдан бери аларда спирт ичимдиктери сатылбай калган. Элет жаштары да аны туура кабыл алып, азыр көчөдө ичимдик ичип жүргөн адамдарды көрбөйсүң. Жада калса той аштарда да дасторконго коюуга тыюу салыныптыр. Коңурат айылында спирттик ичимдиктер 3-4 жылдан бери эч кандай сатылбайт. Бизде тойлордо дагы спирттик ичимдиктер коюлбайт. Кудайга шүгүр, элдерибиз түшүнүп, ушул ислам динин жакшы тутунуп, даватка чыгышып, ушул арактын арам экенин билип, магазиндерибизде да сатылбай калды. Буну ушул өзү активисттер, жаштар биригип, ушул нерсени токтотуп, ушул нерсе зыян экенин билип, элдер азыр Кудайга шүгүр бардыгы түшүнүп калды. Азыр кайсыл магазинге кирбеңиз, кайсыл дүкөнгө кирбеңиз Коңурат айылында эч кандай спирт ичимдиктер сатылбайт. Ушул башка айылдарда дагы болсо экен деп мен каалайм да ушул нерсеничи. Себеби бул арак арам иштердин тамыры да. Арак саткан дагы, алып келген дагы, ташыган дагы, алар менен бирге отурганда баардыгы бирдей күнөөкөр болот. Элет жашоочулары мээнеткеч келип өз аракеттери менен жашоо турмуштарын жакшыртууга өзгөчө аракет кылаары белгилүү. Бекер отурбай ишкердик менен алектенип, тыным албай эмгектенгендердин жашоо турмушу алда канча жакшы. Алардын бири чебер айым Асел Кылычева. Өзүм кичинеден бери кызыгат элем чеберчиликке. Мына ошо студент кезде 2012 жылдан бери ошо 2011 окууга тапшырганмын. Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде кыргыз тил жана адабияты мугалимине. Ошол жерде окуп жүргөн, бир жылдан кийин бир жыл студент болуп жүрүп, кийинки экинчи жылда студент окуп жүрүп дагы иштеп, дагы кызыгып, цехте иштеп 2012ден бери ошо тигип, анан 2017 жылы өзүм бир 2 машина алып, лазерный станок алып ошентип иш баштагам. Башта бирөөлөрдүн колунда иштейт элем, сабактан кийин иштейт элем. 2017ден бери өзүбүз иштетебиз, апам экөөбүз тигип, Кара суу базарынан материалдарды алып келебиз. Мына материалдарыбыз 2 кыл, мына бамбук, анан карлевский материалдарыбыз да бар мына жакта. Бул башка, бул немеси. Бул материалы арзаныраак, бул кымбатыраак материалдан. Көбүнчө ошо кыздын себине, үйдүн размерине карап тигебиз. Асел түрдүү төшөк, кыздардын себин, айнек барда сыяктуу үйгө керектүү нерселердин баарын жасайт. Келечекте тигүү цехин ачып, жумушсуз кыз келиндерди иш менен камсыздайм дейт. Кебири ушу мындайды заказ кылышат, мындай бири курактуу, кебири ушундай мына жерде биз ар бирин сүрөткө тартып чыгарып алганмын да немегечи. Мынандай каталог кылып чыгарып алгам, ушу кардарлар келип ушуну көрүп, кааласа мынандай ушундай заказ кылышып калышы мүмкүн, же бир курактуусу. Бул баалары болсо мына бир жалаң оймолор арзаныраак болот, андан кымбатырагы бир катар курактар да мыналар. Дагы мына 2 курактуулар бар.
мына жерде. Булар адан кымбатыраак болот. Ошо ар ким өзүнө неме кылып, ким кандай кааласа ошондой алып тигип бере беребиз да. Ал эми Бектурдун пластиктен эшик терезе жасаган ишкана ачканына 2 жылдай болду. Ага чейин оштогу ишканалардан тажрыйба алып, терезе жасоонун сырларын өздөштүргөн. Айылга чакан ишкананын ачылуусу менен коңураттыктар эле эмес, кошуна айылдын жашоочулары да Ошко же Кара Сууга барып, убаракерчилик тартпай, ушул жерден эле буйрутма бере баштады. Өлчөп, ченеп орнотуп берүү кызматын көрсөтүп, айылдаштарына бир топ эле ыңгайлуу болду. Уже 2020-дан уже үйгө ача баштаганбыз, эми жакын болуп, айылдагы немелерге, шарттарга түзүп, баягы Ошко көп заказ бергенге убактысы жок болуп калат, ошондорго ата көзү немеде иштейбиз Ошто, Востокто. Бул эми баягы айылда майда чуда немелерге, чоң объекттер уже Ошто. Буну үйрөнгөн себеби бул да өзүнчө бир өнөр эми, бул чамчасы деле неме кыла албайса керек. Оңой деле эмес иши, бирок түшүнүш деле кыйын буга. Эми айылдагы баягы шарты жокторго, убактысы жокторго алыска. Анан ошондорго келип жасайбыз. Анан жок убактым бар дегендерге шаарда бар. Эки жакта тең немеси бар эми. Шаардагыларга шаарга, айылдагыларга айылга дегендей. Каалаган профилдерден неме кылып беребиз, жасап беребиз. Өздөрү келип көрүп, заказ беришет. Эми сапаты мактабайм эми, жакшы. Чем башкалардан караганда жакшы. Жаңы ачкандардан караганда кыйла эле разница бар да эми. Новичоктордон караганда кыйла разница бар. Ишкерликтен баардык түрүн кылып, сырларын мыкты өздөштүргөн Эмил Самибаев эми жылкы бизнесин баштады. Базардан арык-торук жылкыларды алып семиртип сатат. Жем чөп берип бакканда батыраак семире турган жылкы баласын тандоодо өзүнчө эмгек. Ал эми аны багуу, кароону ар бир кыргыз баласы мыкты билет. Ден соолугума байланыштуу мен дагы ушу жылкы бакканды өзүмө жактырып, ушу жылкы байлап, ушу 3-4 жылдан бери жылкы багам. Ушу азыр колуман келишинче ушу багам, ушу элге, той топурга, базарга алып чыгам, базарда алып кетишет, үйдөн алып кетишет. Эми бул жылкынын багыш себеби тамдашы ham кыйын. Жылкылар бүт эле бооз чыгып калат, ошого кысырын тамдаганга аракет кылабыз. Азыр булардын бардыгы кысыр. Анан ушу багып сатабыз, ушу 1,5 ай, 2 ай багылат. Мака берилет, жем берилет, чөп берилет. Анан тамдаш деле кыйын, эми тамдап ушу колдон келишинче аракет кылабыз кысырын алганга. Мисалы мыналар 80ден, 82ден, 85ден алам. Мурун 60дан алып жүргөм, 60-65ден алып элек. Кымбатчылык болуп көтөрүлүп кетти мына сезонго. Ошо мисалы мыналар 80ден алып келдим. Булар эми жеп ичет, ошондо бир жеп ичкени менен 7-8 миң кетет. Одан кийин 1-2 сом пул коюп анан сатылат. Мисалы 80ге алсак 90га сатам. Жеп ичкени мынандай эле болот. Эми айырмачылыгы булар бат семирет. Анан буну көп эле кармай берет. Кичине эле коркунучтураак тебирет, көп тебишет. Көп эле кармай берет. Мага жагат. Ал эми Садырбек Тагаев болсо Орусияда иштеп тапкан каражатты бул жерден деле тапса болорун далилдөөдө. 10 жылдай чет жерде жүрүп, мекен кадырын өзгөчө сезген Садырбек эми айылынан чыккысы жок. Өгүздөрдү семиртип сатып көңүлдөгүдөй каражат тапса болорун билди. Жакшы киреше бергенине жараша оор түйшүгү да бар. 20га жакын өгүздү багууга киргизип, жем чөп тоютту кеңири камдаган. Сан малдарды багып жүрүп, атам раматылык болуп кетти, бул 2 жыл болуп калды. 2,5 жыл, башка 2020 аягында өтүп кетти. Сан малдарыбыз бар эле, ушу биринчи бука багын себеби ушул бир досум букаларын сатып калды. Сатып калып анан атам алып койбойсуңбу деп. Ушу 4 бука алганбыз. Ошодон уланып кетти ушундай болуп эми. Анан Россияга барыштын да кереги жок болуп калды. Атам кайткандан үйдө бир эркек киши бар, мал жанды караганын кереги экен. Мен да ошол ойдон калып кеттим ушул жерде. Эми баягы Алла насип кылган аласың дейт. Ол жака барсаң да жыгатпайсың. Пешене ал жакта элечи. Канчалык адамдар иштеп жүрөт. Насип кылган терip чейт эткө балыбыз баары ушул жердечи. Ушул жерде деле болду да эми Аллахтын насип кылган
ырыскын терип жеп атабыз, багып атабыз, чөптү жыйнап атабыз. Эч нерсенин бир жеңил нерсеси жок болбойт баары элечи. Чөп жыйыш керек, жем жыйыш керек. Ушундай нерседен бул. Түйшүк бардык нерседе болот да. Азыр мынтан жаштарын байлай мындай бар, ошол жактан касапканага кете берет да. Биринчи бул жактан башталат жаштары. Анан жылып отуруп ол жака өткөндөн уже ошол жактан толуп анан касапка өткөрүп берем да. Азыр булар старттап турабы? Булар где-то бир айдын ичинде болуп калган, ошо касапка өтөт. Канча баккандай касапка? Ар кыл базардан алышыңызга карайт да. Базардан суу жүгүрүп калганда, жакшы эттенип калгандан алсаңыз, 2 айга жетпей сатса деле болот. Кантандайсыз ошолорду? Мисалы базарга барып караганда эти билине калат. Багылган букаларды алып чыгып саткандар, баягы зарыккандар, багып жаткан букаларды алып чыгып сатып калат. Ошолорду алып келип дальше улантып кетебиз да, багып. Анан мына кичинекей, буларды кичинекейинен алгам. Ошол аркасынан ошол жака багып жылып кетип атат. Эми олорду эртең чоң сатканы булар жылдырып, буларга дагы майдаларын байлайбыз. Коң Муратта айыл элине зарыл болгон социалдык имараттардан ФАП, балдар бакчасы жана орто мектеп бар. Орто мектепте 300дөн ашуун окуучу билим алат. Бул арада 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнүнө карата майрамдык иш-чара уюштурулуп, окуучулар концерттик оюн зоок көрсөтүштү. Ал эми билим сапатын көтөрүү максатында айыл жаштары чейрек сайын мыкты окуган окуучулардын ар бирине 5000 сомдон стипендия берет. Биздин номер 2 Носакал Мурзаев атындагы орто мектебинде жалпысынан 335 окуучу окуйт. Экинчи чейректин жыйынтыгы боюнча билим сапатыбыз 41% түздү. Азыркы учурда 23 мугалим эмгектенип ушул окуучуларга билим тарбия берип келүүдө. Мектебибизде негизинен билим сапатын көтөрүү, балдардын тарбиясын көтөрүү максатында президенттин жарлыктарын эске алуу менен ар түрдүү иш-чараларды өткөрүп келүүдөбүз. Ошол иш-чаралардын бирине азыр күбө болуп турасыздар. Биз 23 февраль ата мекенди коргоо күнүнө карата дагы ушул мектеп мугалимдери, жамааты жана окуучуларды катыштырып, согуш ардагерлери, Афган согушунун ардагерлери жана аскердик кызмат өтөгөн баатырларыбызды чакырып иш-чара уюштуруп жатабыз. Мектеп окуучуларынын жана айыл жашоочуларынын тиш саламаттыгын кароо үчүн тиш дарыгери Алайбек Арыкбаевди райондон Коң Муратка жөнөткөн. Стоматологиялык залга келген айыл жашоочуларынын аягы үзүлбөйт. Тиши ооруп, түнкүсүн кайрылган бейтаптардан да дарыгер жардамын аябайт. Ал эми жабдууларды жууп, тазалоо, стерилдөө баардыгы медициналык эреже талапка жараша болот дейт. Мен келгениме 2019-жылы келгем. Келгенин себеби ошо мектеп окуучуларын дарылап берүү. 10 жашка чейинки балдарды бесплатный көрөбүз. Анан 10 жаштан жогору жагын платный көрөбүз. Биздин ошо андан сырткары айылдагылар келишет. Эки жактан келет, тааныш беришет, немелер. Бизге медсестра берген эмес. Биз өзүбүз тазалайбыз. Өзүм тазалайм. Ошо просто инструмент иштеткенден кийин мындай раствор бар, ошого опускать этебиз, мындай. Ошого замачы өткөрүп туруп, анан жууп, тазалап, мына сухой шкаф ошого салабыз. 180 градуста 60 мүнөт туруш керек. 180 градуска жеткенден кийин өзү 60 мүнөт туруш керек. Анан инструменттер тазаланат. Тазаланат. Анан ушу утилизация деп коет. Умоо деп коет. Медицинский отходторду больницага апарып тапшырабыз. Мына челектерге салабыз. Мына мисалы мынада шприц бар. Мынада ампула бар, перчаткалар бар. Мынада ампулалар бар. Ушуларды баарын чогултуп өзүнүн немеси бар. Ошого салып, больницага апарып тапшырабыз. Утилизация. Ал эми бул спорт комплекс. Коң Мурат жаштарынын спорт менен машыга турган жападан жалгыз жайы. Бул 2 жыл мурун айыл тургуну Жайдар Калмурзаевдин каржылык колдоосу менен тургузулуп, ишке кирген. Керектүү шарттары менен түзүлгөн жайда балдар бокс жана дзюдо менен машыгып жүрүшөт. 2 жыл аралыгында облустук жана республикалык мелдештерге катышып, мыкты көрсөткүчкө жеткендер да болду.
Бул жерде бокс бар, анан дзюдо бар. Эки түрү бар. Дагы бир мугалим бар. Ал дагы келип, мен бир күн келем Черезден, ал Черезден келип иштейт. Балдардын машыкканына бир жыл болуп калды. Асты кече жакында Ош областынын биринчилиги болду. Ошол жерде биринчи месттен алды. Жанышбеков Жумадыл деген. Мына 2 күн болду Бишкектен келгениме, Кыргызстандын биринчилигине катышып келди. Жакшы. Ош областында биринчи месттен алды 60 килограммда. Былтыр ушул маалда баштаган, тренировканы залды салгандан кийин анан башталды тренировка. Ага чейин бул жерде шарт жок болгон. Мектептин гана спорт залы болгон. Мондай частный зал биринчи жолу болуп атат. Биринчи жолу катышып атышат балдар. Менин келип иштегениме 1 жыл болду. Ош областына катышты, мына жакында. Биринчи месттен алышып, Бишкекке барып, Кыргызстандын биринчилигине катышып келишти. 1 жылда областын чемпиону болуш деген жакшы результат болсо керек. Бул жерге келген балдар 1 сомда төлбөй бекер машыгат. Спорт залдын баардык чыгымы, машыктыруучунун айлык акысы Жайдар Калмурзаевдин мойнунда. Өзү бул айылда спорт зал жок эле. Мектептин залында эле мындай дене тарбия учурда эле ойночу элек зал болуп, чуркап дене тарбия сабагында. Эртең мен областка кеттим 1-март күнү жеңип келейин. Мен Мухаммед Алиге ошкоп күчтүү боксерду каалайм. Даярдыгым жакшы. Үбөл Калмурзаева бул спорт залга демөөрчү болгон Жайдар Калмурзаевдин бир тууганы. Ал өзү Америкада эмгек мигранты. Үй салууга берилген жер тилкесине бош жүргөн балдардын машыгуусу үчүн спорттук жайды баштан аягына чейин тургузуп берди. Эми жанына балдар аянтчасын куруп, келиндер жаш бөбөктөрү менен эс ала турган жай кылууну пландоодо. Өзү негизинен кичинекейинен спортко кызыгат. Ар дайым спорт, даже Москвада жүргөнүбүздө дагы иш убактысынан иштен дагы убакыт табып спортко барчу да, Москвада да залдарга барчу, рукопашийби, ошого катышчу. Анан Америкага кеткенден кийин мага звонок кылды. Звонок кылды эле, мен көчөдөн дейп көчөнү көргөзүп атсам, көчө толу жаш бала ойноп жүрөт, көчөбүздөчү. Анан мына балдардын бара турган, ойной турган жер жок байлыбызда деди. Анан мектептин залынан башка жок да десем, майлы, мен ойлонуп турайынчы деп, кайра эртесин звонить этти мага. Эже, короче, мен ойлондум, жакшы ойлондум. Сен урушпай сүйлөбө. Мен чегиме, сатып алган 2 чегимин жарымын спорт залы кылып берем балдарга. Жарымын кичинекей коляскада жеңелер, эжелер балдарын сүдүрүп ойной турган кумдар төгүп жакшынакай места кылып берем. Ошол чекти балдар ойногонго. Жеңелер, эжелер да чоң жолдордо жүрбөсүн, машиналар неме болбосун, ары бери машиналарга да мешайт кылат жаш балдар. Көчөдө балдарыбыз көп экен, жаш балдарыбыз. Ушулар кийин соңку жакшы ийгиликтерге жетишип, биздин айылыбыздын атагын чыгарган балдардан болсун. Бекер жүргөндө жакшы жаман жолдорго жүрүп кетет, ошондой жолдорго жүрбөй, спортко кызыгышсын, вниманиясы бурулсын спортко деп, өзү да кызыккан үчүн ушу айылыбызга бир зал салып берейин деп чечтим. Мен акча салып баштайм, сен унчукпа, эч кимге айтпа, тихо эле ошо залды сала бер. Анан элге сюрприз кылам, элиме, Коңуратка. Деп ошентип спорт зал салып берди. Бул жерге өзү үй алып, өзүнүн үйүнө, үй салам деп алган, биринчи алганбыз. Анан ошо балдарды көрүп, көчөдөгү ойногон балдарды көрүп, спорт салбаса болбойт экен деп да. Ошондо сиз курулуштун башынан аягына чейин өзүңүз бүтүрүп Ооба. Почти ошол цементтен башта полный бүтүп ишке киргичейин, полный өзүм жүгүрүп, өзүбүз укам экөөбүз жүгүрүп жүрдүк. Усталарын да өзүбүз бактык, эл жардам берди, усталарды полный өзүбүз ортодо неме кылдык. Анан айлыгын дагы машыктыруучулардын айлыктарын дагы ошол жактан иниңиз салып турбайбы? Өзү салат, ооба. Ол мындай да, мен башын баштадымды, аягына чейин өзүм бүтүрүшүм керек. Мен өзүм ордугумду бирөөгө салбашым керек дейт да. Бизге дагы ошентип неме берет, тарбия берет, айтат. Бирөөлөргө милдет кылба, мисалы мени да, даже уста бакканда дагы сен тамак кылып бер, мен бүгүн кыла албайм дебегин. Милдет кылбагын биз кылып атабыз өзүбүз дейт да. Ал жакта эмне болуп иш кылат, эмне жумуш кылат иңиз? Баягы
мигрант да эми баягы Россияда эле кара жумуш менен алектенип жүрдү. Азыр уже келин экөө эки башка неме КамАЗ айдап чыгып кетишкен. Трак айдап, тракта азырынча. Балдары менен ушул Кудайга шүгүр. Курулушка башынан бери аралашып көзөмөлдөп жүргөн Үпөл азыр залдын тазалыгын карайт. Инисинин айткандарын аткарып, айылдагы анын чоң жардамчысы. Залга келген өзүбүздүн балдар, өзүбүздүн бир туугандар, өзүбүздүн айылдын балдары болгон үчүн акча албайбыз, акча алба деп айткан укам. Канча керек болсо, кандай немелер болсо, только мага айтасың, мен өзүм обеспечить этип турам деп айтат да. Элден акча албагын өзүбүздүн балдарыбыз, өзүбүздүн келечегибиз дейт. Биздин айлыгыбыз ушул өзүбүздүн балдар, ушул айылыбыздын балдары сырт жактарга чыгып, чемпион болуп, жакшы ийгиликтерге жетишсе, ошол биздин айлыгыбыз. Эми сырт жакта бөтөн элде жүрүп алып, анан ошончо аракет кылып атса, мен болбой бияктан колдоп турушубуз керек. Буну балдар өздөрү тренировкага келгенде кечинде бир сыйра тазалап кетишет. Бир жумада бир келип генеральный уборка кылып коем, калган балдар өздөрү артынан жыйып, терип, жууп тарап кетишет дайым. Башка айылдар сыяктуу эле Коңурат жаштарынын көпчүлүгү Орусиянын, Казакстандын шаарларында эмгек мигранты болуп эмгектенип жүрүшөт. Алыста жүрсө да туулган айылын унутпай, тапкан акчаларынан жөнөтүп, айылдын өнүгүүсүнө салым кошууда. Алардын жана жергиликтүү бийликтин жардамы менен элеттин, жол, суу сыяктуу жана башка көйгөйлөрү акырындык менен чечилүүдө. Өкмөт башчыбыз Амирбек Абдалимович ушул айылыбызга крант маселесин чечип, депутаттар чечип ортодо. Крант казылып, бир топ Кудай кааласа быйыл чыгат суу, таза суу чыгат. Бизге таза суу баардык көчөлөргө агын аз болгондугуна байланыштуу жаңы проект боюнча пилотный Сарай айыл өкмөтүнүн Коңурат айылына ошо пилотный проект келген. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, казылып, коюла турган каладустар коюлуп, иш аз-маз калды, толук бүтө элек. Ошол боюнча анан элдер жолдорду кеңейттик, ошол боюнча элдер өздөрү демилге көтөрүп, өзүбүздүн комиссия мүчөлөрү бар. Элдин көйгөйүн биз чечейли, кандай маселе болсо деп колго алышып, көптөгөн биздин спонсорлорубуз бар. Алар айтышат, биздин атыбызды атабай эле койгула депчи, Аллах билсе болду деп. Ошон үчүн биздин Кудайга шүгүр иштер бар. Кандай иштериңиздер болсо жардам беребиз деген жүрөгүндө ошончолук мекеним деп согуп жүргөн биздин жаш инилерибиз, агаларыбыз, баардыгы ушул кандай жардам болсо айтыңыздар деп, Москвадан болобу, башка жагынан болобу, баардыгы ушул кол кабыш кылып келе айтышат. Коңурат айылынын инфратүзүмү жылдан жылга жакшырып, жыл өткөн сайын өнүгүүдө. Узап кеткен жылдын жыйынтыгы менен Сарай айыл өкмөтүнүн ичинен Коңурат айылы эң мыкты айыл деген наамга ээ болду. Мына ошентип урматтуу теле көрүүчүлөр, менин айылым көрсөтүүсүнүн жүрүшүндө сиздер Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөтүнө караган Коңурат айылына болгон сапарыбызга күбө болдуңуздар. Биз дагы болсо ушундай айылдын жашоосун, элеттин кызыктуу турмушун сиздерге тартып көрсөтүүнү уланта бермекчибиз. Кийинки айылдан жолугушканча сак саламатта туруңуздар.